Kırgızstan таза суу өлкөсү дейбиз, бирок халктын жарымы турмуш тиричиликте таза сууга муктаж. Таза суу болбосо кайдагы экономика, каяктагы ден соолук, кайдагы туризм деп айтабыз. Таза суу жерге ким келет? Ал жерге эч ким келбейт. Ишкана да курбайт ал жерге. Ошон үчүн буну биз колго алышыбыз керек. Бул да абдан амбициялуу максатыбыз. 5 жылда убада бергенбиз. Кыргызстандын бардык айылдарын таза суу менен камсыз кылабыз деп. Ушуну биз баардыгыбыз бирдикте аткарышыбыз керек. Таза суу менен сөз камсыз кылышыбыз керек. Мына азыр иштер жүрүп атат. Биздин өнөктөштөр, донорлор каражаттарды мына бере башташты. Билесиңер, 2000 жылдын башында, 90 жылдын аяктарында бул программа башталган. Таза суу программасы. Азия өнөктөрүү банки, Дүйнөлүк банк каражаттарды берген, миллиарддап беришкен, ишенип беришкен. Бирок ошол ишени сактабай, ошол каражаттар туура эмес пайдаланып, максатсыз кетип, ошол проектте ишке ашпай, суу чыкпай, ал программаны токтотуп коюшкан. Бизге таза суу программасы боюнча ишенич кеткен биздин донорлор, өнөктөштөрдүн. Ошону токтоткон. Мына 2 жылдан бери буну баштадык, каражаттар келип атат. Эми силердин милдетиңер, урматтуу жергиликтүү бийлик, премьер-министрдин мукуктуу өкүлдөрү, акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, айылдык кеңештин төрагалары турасыңар. Ошол жерде кыймылда турган. Буну абдан катуу көзөмөлгө алыш керек. Бул келген каражат, эл келген каражат, элдин каражаты. Ал каражат ошо куруп аткан кишиники эмес. Бул каражат мамлекет аркылуу Кыргызстандын элине, кыргыз эline келген каражат. Ошону алардын оюна койбостон проектти жакшы жасатып, кийин иштеп кете тургандай кылып, ошо таза суу үзгүлсүз иштеп, өзүн актай турган кылып түзүш керек. Ар бир үйгө кире тургандай кылып, счетчик коюп, ага акча төлөп, кийин өзүн актай турган кылып түзүш керек. Мына программа ошондой кабыл алган. Бул биздин каражат келип аткандан кийин буну көзөмөлдөн чыгарсак, дагы сырткы донорлор ишеничтен кетсек, да каражат токтойт. Азыр фонддор да мына бере баштады. Кээ бир фонддор макул жакшы баштап атсаңар, 50ге чейин айылды өзү бүтүрүп берелди. Планды өзү түзөлү деп мына аракеттер болуп атат. Сырттан бир жардам болуп аткандан кийин бул нерсени биз кармап калышыбыз керек.